Murdaki videoda biz JRT'nin matematika bölümü boyunca жалпы кандай темалар болушу керек экенин билүү керек жөнүндө жана канча суроолор бар жөнүндө өткөнбүз. А бул видеодо болсо биз JRT'нин ошол 12 темасы боюнча кайсы темалар экенин көрөбүз. Бул жакта сандар менен башталып, теңдеме, аянттар менен бүткөн бул ушул 12 темадан негизги 12 тема боюнча JRT'да суроолор келет экен. Бул темалардын кээ бирөөлөрүн жылызча менен белгилеп койдум үстүнө байкаган болсоңор. Себеби бул жылызча менен белгиленген темалар биз мектепте көп басым жасалып окулбай турган темалар. Албетте функцияларды окуйбуз, бирок JRTда функциялардын жаңы бир функция түзүп туруп, аны түшүндүрүп, анан ошол функция боюнча бир мисал берип койсо иштей албай калабыз. Ошондуктан функциялар, биз күтпөгөн функцияларды дагы иштей алуу жолун үйрөнүшүбүз керек. Мисалы көптүктөрдөн дагы көп басым мектепте өтүлбөйт жакшы басылып, ошондуктан муну дагы көңүл бөлүп окушубуз керек. Биз бул темаларды өзүбүздүн телефонубуздагы нотубузга, заметкабызга же болбосо билбейм, математика дептерибизде бир жерге жакшылап жазып, белгилеп алышыбыз керек. Анткени биз бир суроо иштей турган болсок, кайсы темадан ката кеттиң, ошол ката кеткен темаңды дароо белгилеп алышың керек. Мисалы мындай бир маселе иштей турган болсок, бул жерде өзүңөр көрүп тургандай салыштыргыла деп турат. Мисалы А саны менен А тарабы менен Б тарабын салыштырыш керек. Биз жообуну билбейбиз. Эгер мунун жообун билбей турган болсок, кантип салыштырабыз? Биринчи санды экинчи санга бөлө турган болсок, бирден чоң боло турган болсо, анда ал Аны Бга бөлгөндө бул бирден кичине болсо Б чоң болот. Эгер бул бирден чоң болсо А чоң болот. Эгер экөө барабар болсо, экөө А менен Б барабар болот деген бир ал жөнүндө кийин бул сандар деген темада сандарды салыштыруу жөнүндө өтө турган болсок, ошол жакта бул нерсени үйрөнөбүз. Эми бул экөөнү салыштырганда бир караганда байкай албайбыз. Жакшылап иштеп көрө турган болсок, 55/77, 77/55 А саны десек, муну Б саны десек, бул экөөнү бөлгөндө кантип бөлөбүз? Муну бөлгөндө мындай бөлүнө турган болсо, анда бул экөөнү тескери жазып алсак болот. Бул деген эмнеге барабар? 55/77 көбөйтүлгөн 7777 бөлүнгөн 5555ке барабар. Муну иштей турган болсок, бул экөөнү бөлгөндө айлануу керек экендиги жөнүндө билесиңер деп ойлойм. Бир сан бөлчөктөрдү бөлгөндүн эрежелери. Эми муну кыскарта турган болсок, 55 менен 5555ти кыскартуу керек, 77 менен 7777. Муну 55ке бөлгөндө 1 бөлүү калат, муну бөлүп көрө турган болсоңор 101 калат 55ке бөлсөк. Муну 77ге бөлсөк 1 калат, муну 7777-ни бөлсөк, бул жерде дагы 101. 101ди 101ге бөлсөк 1, демек жооп 1. Демек А менен Б'ны бөлсөк 1 чыкты. Эгер 1 чыккан болсо, анда экөө барабар. Демек бул экөө барабар. Эгер биз адашып Б'сын же Асын чоң деп алган болсок, анда эмне кылышыбыз керек? Мисал даярданып жүрдүк. Бир темадан ката кеттиңби, дароо кел, сандар. Мен сандардан катам бар экен деп белгилеп коюш керек. Мисалы кийин бул жакта факториалдар эмне экенин билбесеңер, проблема эмес, үйрөнүш керек. 3 менен 4-түн кошкондо факториалдарын же 3 плюс 4-түн факториалын. Бундагы бир караганда айтыш кыйын, жазып чыга турган болсоң, мындай болот, бул мындай болот. 7-нин факториалы албетте будан чоң. Анткени экөөнү кошкондо 30 чыга турган болсо, бул 1000ден ашып кетет. Бул дагы өзүнчө бир тема. Аны дагы азыр убакытты кетирип иштебей эле коелу бул жерде. Иштеп чыксаңар, бул чоң болот. Аны үйрөнөбүз кийин факториалдар. Факториалдар дагы бул сандардын ичиндеги бир тема. Эгер андан да ката кетсең, дароо келип иштеп бүткөндөн кийин белгилеп коюш керек. Мен сандарды жакшыраак окушум керек экен деп. Бул жерде дагы бир суроо карап көрөлү. Мындай суроо бар экен. Асанда 3 футболка жана 4 шымы бар дейт. Бул суроо азыр окулуп атабы? Асанда эмнеси бар экен? 3 футболкасы жана 4 шымы бар экен. Эгерде Асан мектепке үстүнө футболка, астына шым кийип барса, канча түрдүү кылып кийинип бара алат? Демек суроодо мындай, бир Асан бала бар.
Ал üstüne futbolka, астына шым киет. Астына кийгени 4 шымынын бирөөсүн тандап киет, үстүнө 3 футболкасын бирөөсүн тандап киет. Футболка мындай деп алсак болот. Бул кайсы тема экенин көрсөңөр керек. Байкап көрсөңөр, комбинаторика деген тема. Анткени бир нерселерди бириктирип канча жол менен кийсе болот, канча жол кылса болот деген жөнүндө болуп жатат. Эми буну комбинаториканы көп иштесеңер, формуласын колдонуп иштеп калган болосуңар. Формуласын колдонгондо эмне болот? Биринчи орун, экинчи орун, эки орунга канча түрдүү жолдор бар экенин көйтсөк жалпы чыгат. Мисалы, биринчи үстүнө 3 түрдүү кийинип бара алат. 3 көйтүлгөн 4, астына 4 түрдүү кийинип бара алат. Үстүнө 3 футболкасынан бирөөсүн киет, астына 4 чымынан бирөөсүн киет. Ошондо жалпы 12 түрдүү болуп кийинип бара алат. Эгер биз бул формулага көнө элек болсок, проблема эмес, тартып көрүшүбүз керек болот. Тартып көрүү жол менен иштесек, мисалы үчүн футболка биринчи футболкасын кийди дейли, F1. Эгер биринчи футболкасын кийсе, астына эмне кийем деп ойлонот. Астына эмне кийиши мүмкүн? Шымынын бирөөсүн кийиши мүмкүн, же экинчи шым, үчүнчү шым, төртүнчү шымыны кийиши мүмкүн. Ошондо жалпы кандай болот? Жалпы 4 түрдүү кийинип бара алат. Үстүнө 1 футболка кийип, астына 4 чым кийсе, уже 4 башка жол. Экинчи футболкасын кийди, астына кайра эле ошол 4 чымынын бирөөсүн киет, дагы 4 жол. Үчүнчү футболкасын кийсе дагы ошондой эле. Биринчи шымыны кийиши мүмкүн, 2, 3, 4 шымыны кийиши мүмкүн. Бул жерде байкасаңар, ар бири бир кийим. Мисалы, бул бир түрдүү, мисалы бул менен бул дагы бир түрдүү. Буну менен бул дагы бир түрдүү. Мисалы, экинчи футболкасы менен биринчи шымыны кийген башка, экинчи футболкасы менен экинчи шымыны кийген башка. Ошентип жалпы канча түрдүү кийине алат экен? 4 плюс 4 плюс 4. Жалпы 12 түрдүү болуп кийинип бара алат. Эгер муну биз сүрөт менен тартып иштесек, көбүрөөк убакыт алат. Бирок формулага салсак тез иштейбиз. Ал үчүн биз башында сүрөт менен иштеп жүрүшүбүз мүмкүн. Кийин көп маселелерди иштей бергенде уже сүрөт тартуу көп убакыт алышын байкап, формулага салып иштеп калабыз. Муну дагы көбүрөөк практика кылыш керек. Бул кайсы тема? Комбинаторика. Эгер бул темадан адашкан болсоңор, дароо келгиле, комбинаторикадан адаштым деп белгилеп койгула. Эми даярданганда сен көп адашкан темалардан даярдансаң жакшы. Эгер башынан баштап эле адашып аткан болсоң, анда башынан баштап окуган албетте жакшы, анткени фундаментибизди жакшыраак куруп, кийинки темалар бири-бирине байланыштуу болгондугу үчүн бир аз адашып кетебиз. Адашпай калабыз эгер фундаментибизди жакшылап куруп алсак. Бул жерде да айта кетчү нерсе, теңдемелер өтө маанилүү деп ойлойм. Мисалы, биз теңдемелер менен туюнтмалар, мисалы бир нерсе теңдемелер, барабарсыздыктар, туюнтмалар деп бул жерде үчөөнү өтө турган болсок, ушул темада. Бул маселелерде өтө маанилүү. Мисалы, бул сыяктуу маселелерде. Анткени биз өзүбүз бир теңдеме түзүп атабыз, өзүбүз бир функция түзүп атабыз деген сыяктуу болуп, бири-бирине бир аз байланышкан. Ошон үчүн бардык темаларга көңүл буруп окушубуз керек болуп калат.